Саламатсыздар бардактуу көрөрмандарыбыз жана биздин Манастыбыз социалдык баракчаларыбыздын катталуучулары. Сиздер менен дал ушул чыгармачылыктын кино тармагы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал эми бүгүнкү чоң экран программасынын кадырлуу коногу актер, режиссер Эркин Усинбаев. Саламатсызбы, студиясына кош келиптирсиз. Саламатчылык. Кандай келип алдыңыз? Сонун. Маанайыңыз жакшыбы? Маанай сонун. Пробка жок экен бүгүн. Эң жакшы, сонун. Биз ушул сизди актер катары тааныйбыз кинолордо. Негизи өзүңүздүн дебюттук киноңузду тартыптырсыз, жакын арада эле. Ошол киноңуз жөнүндө айта кетсеңиз, алгач эле акыркы жумада, ушул жумада чыгып калды, же мурунку жумада чыгып калды? 2 жума болуп калды. Дал ушул жаңы чыккан киноңуз жөнүндө айта кетсеңиз. Негизи буга чейин көп деле кинодо катышып жүрдүм. Баягы сценарист болуп, экинчи режиссер, мындай жардам берип, авторский надзор болуп, бул эми Айыл өкмөт деген биринчи кином. Баары эле тиги Эрдес Абжапаров атактуу режиссердун киносу деп ойлоп атышат. Эми агайга жетиш дагы өсүш керек, көп нерсе үйрөнүш керек. Ал вообще башка кино. Айыл өкмөт деген форматын дагы өзгөрттүк кичине. Бул деген экспериментальный кино десем жаңылышпайм. Ошол анан ал деген идея мен жолдон үйгө баратканда негизи бир ой келди да магачы. Көптөгөн могу чиновниктер деп эле коеюн, эми башчыларыбыз мисалы элди укпаса, эл башчыларды укпайт деген. Тем более биздин кыргыздардын каны билесиңер го, элибиздин каны укмуш, неме билесе жакпаса эле чатак чыгарып эле неме. Анан ошондой бир идея келди мага. Анан ошо кинобузда эң башкысы ошо атасы менен баласынын ортосунда мамилесин көрсөттүк. Анан тиги ошо эл жөнүндө көрсөттүк, айыл жөнүндө көрсөттүк. Бөкөнбаев район болуп калабы? Бөкөнбаев район Тоң айылында тарттык. Аябай кооз жер экен. Негизи эле Южный берег аябай кооз экен. Баягы северный тиги неме болсо, чисто туристический болсо, Южный берег киного аябай жакшы. Ылайыктуу экен, Ылайыктуу экен. Эли дагы уже көнүп калыптыр чөмкаларгачы. Сценарийди эле өзүңүз жаздыңыз, э? Сценарийге мага Намаз деген жигит жардам берген, Улук деген актер бала, анан продюсер Улан деген бала жардам берди. Автор менмин, бирок баягы кээ бирки күлкүнүчтүү жерлерин ушу балдар жазып берген. Жардам беришти. Негизи эле ушул съемка тууралуу айтсаңыз, съемкада кандай учурлар болду, канча күнгө созулду? Съемка 13 күндөй тартылды. Буюрса жакшы эле тартылды, ызычу болгон жок. Негизи любой съемкада баары эле бири-бирине таарынып эле, бири-бирин жаман көрүп эле, баягы биринчи күн эле негизи кинодо мындай да, 3 күн баары эле кандайсың, жакшыбы деп баары эле жылмайып жүрөт. Анан бир жумадан кийин кырылыша баштайт. Бизде андай болгон жок. Бизде жакшы бир демде өтүп кетти десем, бир толкунда өтүп кетти десем жаңылышпайм. Ошо анан кичине үшүдүк. Эми тоңдун суугу башкача экен. Ал жерде кар жаабайт экен. Карды көрбөйсүңөр, бирок аябай суу экен. Ошондо съемка кышында болуп калды, кышында, январда тарттык. Январда тарттыңыздар. Январдын ортосунда. Январдын аягы, февралдын башы болуп калат ошондочу. Ошо. Анан неме башкача экен. Кичине тоңдун климаты башкача экен, бирок анысына карабай командабыз биргеликте ушундай бир кино тарттык. Эмне себептен атын Айыл өкмөт дедиңиздер? Мисалы, өзүңүз айткандай эле коом Айыл өкмөт, мурунку Айыл өкмөттүн экинчисиби же ошонун уландысыбы деп кабыл алышты да. Балким башка ат койсоңуздар дагы да мындай эффективдүүрөөк болмокпу дейм да. Башка ат дал келбей калдыбы? Дал келбей калды. Негизи мындай рабочий немеси жер болчу, жер, ойлор деген. Мындай байкап көрсөк жарашпайт экен да киногочу, сценарийге. Анан мейли эми агайдын киносуна окшоп калса деле эми кое берели Айыл өкмөт деп. Негизинен окшоштук жактары көппү же азыраакпы? Окшоштук жак жок негизи. Анан элдин баары ал эмне агайдын экинчи киносу дегенде биз кичине отсылка кылып койдук. Күмөндөр байкени тарттык, мисалы кинодо Күмөндөр байкебиз бар. Ал жерде неме бар, баягындай кануу алып, жакшы жаманбы, мен Айыл өкмөтүм деген жерлерин алдык да, отсылка кылып. Ошо бирок анын баарын агайдан сурадык. Агай бизге уруксат берди. Саратан деген музыкасын алдык. Эң негизгисин кошкон экенсиздер да. Ошо Уланс деген кызыбыз клип тарткан ошол киного. Буйрса сиздерге беребиз. Сөз түрдө. Эфирге чыгарабыз, э? Сөз түрдө. Ошол съемка учурундагы кызыктуу окуялардан айтып берсеңиз. Съемка учурундагы кызыктуу окуялар
мен неме унутуп калгандачы. Мисалы, сиз актерлук жактан актер болуп жүрүп эле же болбосо кандайдыр бир тамада катарында сизди таанысак, келип эле биринчи өзүңүздүн фильмиңизди тарттыңыз, кандай сезимдер болду, ошол жөнүндө? Башкача экен, чын эле мындай экен да, режиссерлор деген алар актерлорду аябайт негизичи. Актер деген режиссер болсо, актерду аяйт экен да. Мисалы, Камчы байкем үшүдү көп жерденчи, ал жерден мисалы түнү тарттык, по-любому суу экен да. Бети кыпкызыл, мурду кыпкызыл, эркин боло берет деди. А мен жок, Камчы байке ысык чайдан ичиңиз, келиңиз, перерыв кылалы деп. Балким башка режиссер болсо, жок, давайте режим кетип атат, тарткыла деп отуруп алып. Эң биринчиден биз актерлордун ден соолугун карадык. Себеби деген эми өзүм актер болгондон кийин сөзсүз түрдө өзүм билем дебейсизби? Билем, түшүнөм. Жакшы. Кызыктуу учурлар эстедиңизби? Эстеген жоксузбу? Эстеген жокмун, чын. Бир жер ошо Камчы байке мурду кызарып калган жери болду. Дагы эмне ошо. Неме съемкадан кийин биз немени тарттык да, рассвет тарттык да. Таң атпай саат 4-5те туруп алып, минус 20-25 болуш керек градус. Кар жок болсо да ошондой суук экен, Суук экен, неме пляжга бардык. Пляж мындай көрсөң мындай жайда эле көрүнөт да, пляж мындай ар кайсы сууга түшүп кеткен жоксуздар анан. Сууга түшүп кетким келет экен, чын элечи. Анан бардык, рассветти тарттык, саат 7 үшүп атабыз. Карасам эле 2 бала сууга түшүп атат. Ами, немени карадым, градус минус 20. Немедечи? Ооруп калышкан жокпу анан? Карасак, бул биздин оператор менен Болсунбек деген, анан художник экен да, Кылымбек деген. Жыргап түшүп атат, жылаңа чыркап жүрүшөт пляжда. Айтты, бул силерге жай эмес дедим. Анан неме экен, алар көнүп калыптыр, сууга түшүпчү. Ошо, тем более тиги Болсунбек көлдүк болуш керек, адашпасамчы. Балыкта эле сүзөт экен, кыскасы. Жактыбы анан режиссерлук? Мындан кийин дагы фильм жаратам. Жаратам буюрса, себеби деген, бирок актер болгон көбүрөөк жакты мага. Себеби деген, актер болуш эми келесиң, текстин жаттайсың, тартыласың, кетесиң, башым оорубайт. Режиссер деген баарын неме контролдош керек экен да. Могу жерден неме кадрды чыгарыш керек, актердун эмоциясын чыгарыш керек. Даже кийинген кийимин дагы караш керек, артындагы турган вазасын караш керек. Кыскасы, режиссер болуш оор экен. Элдин баары эле ойлойт, режиссер деген мындай эле кофе ичип эле отурат депчи. Жок. Режиссер деген бул кичинекей экранынан процесстин баарын контролдойт экен да. Жакшы. Ушул негизи жабык көрсөтүү болбоду. Жабык көрсөтүүдө элдердин кабыл алуусу кандай болду, эмоциясы кандай болду? Сизге кандай ой пикирлер келди? Ачык эле айтайын, мен күткөндөй болгон жок. Себеби деген ал жерден операторский, режиссерский каталарды көрдүк биз. Биринчи кино болгондон кийин көптөгөн по-любому идеальный кино тарта албайсың да. Ошо кабыл алдык буюрса, критиканы дагы кабыл алдык, көбү келип туруп ошол айтышты, Эркин, жакын кишилерим келип айтты, Эркин, азыр мен сени жөн эле мактай бергенден эчтеке чыкпайт. Сен өсүш үчүн мен сага өзүм оюмду айтып кетейин деп туруп, бир ошо кино сферада жүргөндөр мага ойлорун айтып кетишти. Мен өзүм акыры неме блокнотума жазып алдым. Кинодо эң чоң эмнени үйрөндүңүз тартуу учурунда? Тартуу учурунда немеге эң биринчиден режиссерден психолог болуш керек экен. Ошо эң биринчиден психолог болуш керек экен. Анан командада чыр-чатак болуп кетсе деле, эмне болсо деле, анын баарын көңүл бурбай, давай команда иштейбиз деп ар бир кишиге подход кылган үйрөнүш керек экен. Баягындай подход эмес, кошоматчылык эмес, негизи эле подход кылган, мисалы, постановщиктер болот командада, бул деген художник, оператор, режиссерлор мындай бөлүнөт, постановщиктер. Ошол постановщиктер балык башына сасыт дейт го. Ошол эми постановщиктер слабый болсо, кинодагы съемка дагы слабый болот экен да. Ошол. Түшүнүктүү. Ошол сизди Эл эмне дейт тасмасынан дагы жакшы тааныйбыз. Ал жактан аябай сизди көрүп алып, аябай жакшы көрчү элем. Негизи өзүңүздүн эле чыгармачылыгыңыздын башаты жөнүндө айта кетсеңиз, канча жашыңыздан баштадыңыз, кантип чыгармачылыкты жакшы көрүп кеттиңиз? Биринчи жолу микрофонду мен 9-класста болмалы мындай микрофондон сүйлөгөм, дискотекадан. Ал жерден ошо неме өзүбүздүн КВН командабыз бар болчу, мектепте мен Ошто бүткөм. Ошол
Ал жерден КВН бир ар кайсы интер немелерди көрсөтүп, интермедиаларды көрсөтүп, анекдотторду көрсөтүп, эң биринчи актерский немем ушу биринчи кадам ошол мектепте башталган. 9-класска активист болуп, анан Кыргыз улуттук университетке тапшырып, ал жерде балдар менен таанышып КВН деп эле тамашоо лигасы ачылды. Теги неме Акапяндын лигасы болчу, орусча болчу биринчи КВН. Анан тамашоо мен оюмча баарыбызга эле эң чоң мектеп, эң чоң опыт биз тамашоодон алдык. Негизи Эмиль Эсеналиев, ошо тамашоонун балдары азыр мен деген актерлор, алардын баары самоучка, тамашоонун мектебинен чыкканда. Самат, Эмиль дегендерчи. Анан самоучка болуш, мен деле азыр немем жок, дипломум жок негизичи. Бирок самоучка болуш бир өзгөчө бир стилистикаң болот экен да. Баягы немени театрды бүткөн 5 жыл 6 жыл окуганда китеп мем окуйт да көбүнчө. Бирок мен по-любому баарын айтам, актер болуш, кантип актер болсо болот деген мен айтам, биринчиден окуш керек депчи. Мен сизге сырымды ачып кетейин, мен азыр 2-чи курста окуйм. Актерскийге буйрса. Ошо тапшырдым. Демек, көңүлүңүз дагы деле актерлук жакка жакын экен, актер эле болом деген. Режиссер болуш чын эле оор экен. Режиссер болуш неме режиссер болуш үчүн неме керек экен? Нерв аябай көп кетет экен. Лучше актер болуп эле кериле тартылып эле кетип калган жакшы экен да. Жакшы. Мындан кийин дагы кайсы проекттердин үстүнөн иштеп жатасыздар? Сизден кандай тасмаларды күтөбүз? Азыр сценарий жазып атабыз. Сценарий жазылып атат. Буга чейин Айлык өкмөт мисалы кино жөнүндө айтып кетейин. Буга чейин Тайган деген сериал тартылган. Криминальный драма, ал эми YouTube'дан көрсөңүздөр болот. Тайган деген сериал милиция жөнүндө. Мындай драма, боевик, баягындай кылмышкерлер жөнүндө мындай серьезный кино тартып туруп, анан серьезный кинодон кийин комедияга өтүш аябай оор экен да. Мен кичине адаптациядан кыйналып калдым да. Азыр кайрым Тайган 2-ни жазып атабыз. Жайында буйрса съемка башталат. Андагы YouTube'дан көрсөңүздөр болот. Сөзсүз. Актер катары негизи өзүңүз тамашалуу комедия кинолорго жакынсызбы? Мындай олуттуу тасмаларга тартылайын деген ойлоруңуз барбы? Бар. Негизи мен ушу актер болуп жүргөн, элимде тартылып жүргөндө Казакстандан сунуш түшкөн. Бирок диплом жок болгондон албай койгон да менчи. Ошол себептен. Диплом керек, сөзсүз керек. Ошо жаңы баштаган актерлор, мен шишип калыптырмын го. Жаңы баштаган актерлор сөзсүз окугула, үйрөнгүлө, билим алгыла, диплом керек. Ошо. Жакшы. Темабызды бир аз бурайын. Негизи ошол кыргыз киносуна болгон көз карашыңыз же болбосо кемчиликтер, артыкчылыктар жөнүндө айта кетсеңиз өз оюңузду. Кыргыз кинодо азыр кемчилик жок. Бул суроону мага 10 жыл мурун берсеңиздер, мен айтмакмын, мындай кемчиликтер бар, мындай могу жерде кадр, мындай сценарий, мындай депчи. Азыр байкасаңыздар, ар кайсы жанрда кинолор тартылып атат. Ужас десеңер ужас, триллер десеңер триллер, комедия десеңер комедия, романтика десеңер романтика. Негизи эле азыркы заманда көп кино тартылып атат. Баягы менин кесиптештерим айткандай, кытайский товардай эле чыгып атат. Чыксын, тартылсын. Анча эмес кинолор деле чыксын, күчтүү да кинолор чыксын, бирок бара-бара конкуренция бар жерде буйрса сапаты жакшырат. Сапаты жакшы бир кино чыгат деп ойлойм. Коммерциялык кинолоргочу сапаты болбой деле, мисалы кандай десем, реклама боюнча деле аябай болуп кеткен кинолор бар. Мисалы мен өзүмдүн практикамда деле кездештирдим. 1-2 киного барасың, аябай рекламасы жакшы, күчтүү, аябай эмелерден коомдон дагы аябай отзывдарды алып барып, анан көргөндөн кийин аябай эме түшүп калат да. Эмнеге мындай болду? Ожидание реальность. Ожидание реальность орусча айтканда ошондой болуп калат да. Андай кинолордун чыгышына көз карашыңыз түзбү? Чыга берсин, чын эле. Чыга берсин, мисалы мындайда бул сфера деген кино тартат, күйөт, кайра тартат. Слабый болсо бул сферадан кетет, күчтүү болсо бара-бара үйрөнүп бир жакшы бир деңгээлге өзүнүн студиясын чыгарат деп ойлойм. Себеби деген азыр менин оюмча мына биринчи орунда бизде Бейиш турат. Ушу буйрса биз дагы ушул деңгээлге жетебиз, артынан жетип, агайдын артынан. Дүйнөлүк деңгээлге чыгууга эмне тоскоолдук болуп жатат бизде азыр? Бюджет.
бюджет бюджет азыр көптөгөн бизде мисалы коммерция бул башка, бюджет анан неме керек, техника керек. Техника жетишсиз демек. Бизде техника бар, бирок баягы Голливуд, Салливуд деп атпайбы? Ал жерге өзүнүн разрешениялары өзгөчө башка камера кетет, Ари дегенчи. А Кыргызстанда ал камера экөө-үчөө эле болуш керек. Басы деле бир 4 комнаталык батирдей го дейм, ошо аябай кымбат. Ошо. Бирок акырындан келип атат техника бизгечи. Акырындан балдар өзүрөт. Бирок бизде таланттуу оператор, таланттуу киношниктер аябай көп Кыргызстандачы. Еще мындай таланттуу болгону менен ушу ачка, жумушка ачка. Колдош керек жаштардычы. Жакшы сценарийден эле мындай азыраак бюджет менен жакшы кино жаратуу мүмкүн эмеспи? Мүмкүн. Мисалы, биздин кесиптештерибиз Өч деген кинону чыгарышты. Ал деген бюджети минимальный эле, баары эле айылдан тартып келишти. Бирок идеясы сонун. Ошо кыздарга жагат. Ушул жерден айта кетейин, эгер сыр болбосо, ушул Айыл өкмөт тасмасы канча бюджетке тартылды? Аны мен айта албайм, себеби деген ал продюсер чечет. Продюсер билсе керек. Биз режиссер катары көп деле мындай сандарды, бюджеттерин билбейбиз, бирок мен неме баары эле билет. Азыр кинонун бюджети в среднем Кыргызстанда 40тан жогору. 40тан 100гө чейин кетет. Бул деген техника, мехника, баягы баары кошулганда, баары кошулгандай, маркетинг, баарын кошкондон кийин ушу 40тан жогору кетет. Жакшы. Бул менин жеке оюм, аны ойлоп албаңыздар неме депчи, элдин баары ойлоп албасын. Бирок кино тартыш азыр аябай кымбат. Буга чейин мисалы 10-15 миң долларга тартылса кино, азыр жок. Жакшы. Чыгармачылыктан дагы сырткары кандай өнөрлөрүңүз бар? Өзүңүздүн биз билбеген, коом билбеген. Тойлорго чыгып коом, ошо шабашка. Той алпырабыз, эми биздин Кыргызстанда көп эле киши той алып барат го дейм. Өзгөчө тамашачыларга аябай ылайыктуу го бул. Силердин сөз байлыгыңар ошол тойду алып баргандагы баарына жагат да, мисалы тамашаларыңар. Бизде мектеп күчтүү деп ойлойм, себеби деген ал жерде сахнада турасың, ал жер актерский жагынан дагы, тамада жагынан дагы үйрөнөсүң. Ошо Эрмек байке менен Арслан байке негизи терең ыраазычылык билдиребиз. Мындай болуп эле эчтекени билбей эле келгенде ошондой лиганы ачып бизге мүмкүнчүлүк берген да. Ошол анан неме, мен оюмча мындай да, адамдын өзүнөн. Себеби деген биринчи состав бизде тамашанын биринчи составы, экинчи состав анча тамаша со временем өчүп калды, себеби деген азыркы жаштар кичине интернетке жакын болуп КВН өчүп калды да бизде. Буга чейин аябай мода болчу да КВН. Кагынкидей 3000дей, 4000дей киши толчу, орун жок болчу тамашол дегендечи. Азыр киши толтура албайбыз деп ойлойм, концерт берсек дагычы. Бирок эски жүздөр келсе, менимче барыш мүмкүн. Бирок биздин ал кездеги фанаттар уже үй бүлөлүү, семейный болсо керек. Келишет да, балдарын жетелеп келсе керек. Эстеп кичине ностальгия болупчу. Ушул жерден дагы суроо бере кетсем, ушул социалдык тармактар деп калбадыңызбы? Ошонун айынан аудиторияны жоготуп алдык дегендей. Ушул социалдык тармактардын кандайдыр бир терс таасири барбы киного? Жок. Себеби деген аз мындай болчу да, буга чейин реклама кылыш үчүн барып туруп килтеген баннерге немеңди илесиң, афишаңды илесиң, жалдырап могу жерге илсе болобу, мындай болсо болобу, рекламаны ишит деп жүрсүң. Азыр жөн эле блогерлер менен сүйлөшүп эле, төлөй турган акчасын төлөп эле, азыр рекламанын баары Инстаграмда. Эми баягы айтып атпайбы, зыяны бар кандай нерселер чыгат, рекомендациялар чыгат деп. Бул менин оюмча адамдын өзүнөн. Адам кайсы темага кызыкса, ошол тема чыгат. Мисалы, TikTok боюнча деле TikTok жабылбадыбы биздечи, ар кандай жаман нерселер көрүп атат депчи. Киши эмнени көрсө, башкы теманы баштап алса же баягы издеп атканда ушул теманы жазып алса, TikTok менен Instagram алгоритм ушинтип иштейт. Ар кайсысын просто эми билбейм. Мен каршы дагы эмесмин, кой TikToкту да кайра неме кылгыла деп айта албайм да, кыскасы. Ортодо эле. Нейтраль ортодо эле. Воздержусь дегендейчи. Жакшы. Ошол кайра кино тармагына келсек, ошол Кыргызстанда бардык эле жанрда жыгып жатат кинолор. Ошол азыр
керектүү болгон, коомубузга азыркы учурда керектүү болгон кандай проблемалар козголуш керек же болбосо кандай фильмдер чыкса жакшыраак болмок деп ойлойсуз? Бул теманы орусча айтсам болот, семейное насилие. Эң биринчиден ошол тема, ошол көйгөйдү көтөрүш керек. Себеби деген мен деле семейный кишимин, бирок мени башкача тарбиялаган, эч качан аял кишиге кол көтөр деп эч ким үйрөткөн эмес мени, эч ким айткан эмес, наоборот. Ой, сен эркек болгондон кийин эч качан аял кишиге кол көтөрбө деп мени ушинтип тарбиялаган да. Бирок баягы соц тармактарда көрсөң ар кайсы сабап кетти, монуп кетти, кескилеп кетти, могу жер мындай кылып сал дегенден кийин таң калам да. Эң биринчиден ошол билбейм, эми ар кандай болот, үй бүлөлүк жашоодочу эми аял кишинин тили уу болот го негизичи, кээдечи мындай бир сүйлөгөндө. Андай эмес кээдечи, катты уруш кеткенде ушуну болот го. Бирок кандай болбосо дагы кол көтөрбөш керек, менин оюмча. Ошол ал дегенде билбейм, ошол эң биринчиден семейный насилие. Ошол. Комедиячы. Комедия жетиштүү биздечи. Комедия көп эле, бирок комедия эң оор жанр. Казактар мисалы таң калып атпайбы? Ай силер кыргыздар комедияны кантип чыгарасыңар деп таң калып атпайбы? Неге десек, эң оор жанр бул комедия. Адамды ыйлатса болот, адамдын манайын түшүрсө болот, бирок адамды күлдүрүш аябай оор да. Ооба. Ушу адам баласын. Бирок Кыргызстанда комедия жетиштүү экен, Жетиштүү экен. Азыр балдар ужастик тартып атат. Буюрса мына эрмектер кызыл көйнөктү тартты. Мага жакты, чын эле мындай Голливудтан калбай турган эле кинодой болуптур, чын съемкалары, баягы коркута турган жерлери жакшы. Буюрса өнүгүп атабыз. Чын кыргыз киносу өнүгүп атат. Анан региондорго бардык. Биз баягы кино мененчи. Айлык киносу. Айлык киносу менен бардык. Сүйүнгөн жер баягы ар кайсы баягы чет өлкөдөн келген кинолорду көрбөйт экен региондордо. Кыргызча болбосо, всё, биз барбайбыз деп эле башка кино кирип кетет экен. Шунусу жакшы экен да. Демек, коомдо дагы колдоо аябай чоң экен, Чоң. Жакшы. Ушул күнгө чейинки чыгармачылыкта эң чоң баалуу эмне таптыңыз, эмне таап алдыңыз чыгармачылыктан? Чыгармачылыктын аркасы менен дейинчи. Ойлондура турган суроо экен. Эмне таптым? Балким дос, балким жылуу мамиле же көз караштарыңыз. Досторум Кудайга шүгүр көп эле, жакшы досторум бар менин. Тамашоом балдары дагы шоу-бизнестин баягы өкүлдөрү бар менде. Өзүм классташтарым бар, дос балдарым. Кудайга шүгүр эле. Менин оюмча бул жерде баягы профессионалдар менен иштеген шу дос эмес, кесиптеш. Мисалы Нуркыз деген продюсерибиз бар бизде. Ал кыздан көп нерсе үйрөндүм, ал кыргыз фильмден келген. Ошол по-любому баягы кыргыз фильмдин деңгээли башка, коммерческий кинолордун деңгээли башка да, чын эле. Ошол. Анан кесиптеш десек болот, көп нерсе үйрөндүм. Жаңы адамдар, жаңы специалисттер, ошол. Көрүүчү катары өзүңүз кандай тасмаларды жакшы көрөсүз? Көрүүчү катары мага комедия жагат. Биринчи орунда. Французский кинолор көп көрөм, баягы. Комедияда боюнча баягы Франция биринчи орунда турат негизичи. Алардыкы жеңил, жашоодон алынган, просто алар бат сүйлөйт да. Француздан түшүнбөй каласың, эмне деди бул жерде, эмне деп атат депчи. А так француздардын кинолорун сунуштайм. Жок, эң биринчиден биздин кинолорду сунуштайм кыргызча. Анан Францияны көрүңүздөр. Себеби деген Голливуд кичине бузулуп калды азырчы. Голливуддун кинолору же сценарийин майын чыгарбайт, жөн эле калп эле мындай фу деп эле бир мындай кадрларды кошуп коет, бирок мааниси жок кинонун. Ал эми кыргыз кинолорунанчы мисал келтире кетпейсизби? Мага жакканбы? Бул деген Агайдын кинолору. Эми мындай карап көрсөк, чукулап көрсөк, бул Боз салкын, баарын эле жакшы. Айыл өкмөтү, эми Белгисиз маршрут жагат мага, негизи соң киного. Эми Биринчи мугалим, эми чукулап көрсөк, Биринчи мугалим, Ак кеме. Эң чоң таасирленгенчи, буну ар бир келген конокко берем, эң чоң таасирленген киноңуз кайсыл? Мага жаккан
аябай таасирленип калган. Неме го дейм, белгисиз маршрут го дейм. Белгисиз Ал маршрут. жерде ушу бир эле жерден көп тема неме айтылган. Азыркы күнгө чейин мындай көрсөң да тажабайсың го, кайра болсо деле отуруп жарымысынан болсо деле аягына чейин көрө бересиң да. Классика десем болот. Классика катары кирип калат экен. Азыркы кинолордон кайсы? Укмуш күлгөн, прям аяшка күлгөн мен. Чын Бакыт Жеңиш молодцы. Эми эски дагы мындай алып көрсөң, биздин балдарын алсаң, супер кудаларга күлгөн мен. Кача Эмилге ал роль өзүнө жакпайт. Бирок сону аткарган супер мимозаны аябай сону аткарган. Ошол биздин балдар. Бирок тамашанын эмеси жакшы, бизде мындай көрө албастык, ой блин, мындай тартып атат, мындай тартыш керек экен деген жок да биз. Бири-бирибизди колдойбуз. Жумада болобу, бир айда бир жолу болсо дагы чогулуп, баягындай плов жейбиз, мындайча айтканда аш жейбиз. Өзүбүздүн немебиз бар, жамаатыбыз бар. Жакшы. Өзүңүз негизи жакпаган, өзүңүзгө мындай дал келбеген деп эле коеюн, өзүңүз жактырбай мейли эми аткарып коеюнчу деп аткарып койгон ролуңуз барбы? Бар да. Барбы? Кайсы роль? Көп болуш керек. Негизи эпизоддорго тартылган Зияштын киносу. Спор болгон биздики, Казакстанда жүргөндө Зияш айтып атпайбы? Таанысыңар да Зияшты, тамашамын бала. Мен кино тартам деп атпайбы? Аме кино тартышың ой эмес. Дегенде мындай десем, жок, мен бюджет жок эле, керек болсо $100 болсо да кино тартам деп атпайбы? Тарта албайсың десем, тартам деди эле. Зияш, тартсаңчы, мен бекер келип берем, короче, мага ошол күнү чал деп атпайбы? Тартты аны. 2 жыл өтүп кетти, 2 жылдан кийин ачып атпайбы? Эркин кандай, тигиндей мындай. Бюджетим жок менде, тойдун операторун алып элем, мына өзүм тартылып атам, өзүм сценарийде Чүкө батыр деген кино. Ошол жерде немени ойнойм, журналисттин ролун аткарам ал жердечи. Бирок өзүңүзгө жакпайт, Жакпайт, себеби деген озвучка менин эмес да ал жердечи. Ошол анан жын менде тартылган немем жакпайт, эпизод. Бирок мага жаккан ролум көп деле ролум жок меникичи, эми көп деле участковый башкы ролум мен ал жерде баш карман ролун аткаргам. Ал деле кемчиликтер көп да актерский жактанчы. Себеби деген ал кезде мен орус калаасы жаңы эле бүтүп, акцентим бар меникичи ал жерде. Кыргызчага. Ооба. Агай жок, мага ушундай актер керек деп, агай коюңузчу, мен текстти жаттай албайм десем. Жок, жаттайсың, үйрөнөсүң деди. Агай ишенди, тартылдым. Бирок дагы эле азыр көргөндөчү өзүм жакпайм өзүмө. Ошол жаккан ролдор мага Ванчопадан жаккан, бирок ал жерде кемчиликтер бар, бандиттин ролун аткарган. Неме жагат? Эми эмне дейт эми ал мындай кино эмес да ал. Мындай эле скетчком деп койсок болот. Ошол. Эми мен ролдор тандап калдым, чын эле ошо элемдеттен кийин көптөгөн сунуштар түштү. Сунушташты, неме маньяктын ролун, мындай ролун, аягыңды таштап кетесиң, балаңды таштап кетесиң деп ролдорду берип атышты мага. Мен жок деп тартылгам. Эң негизги сценарийди окуп атканда кандай критерийлериңиз бар өзүңүздүн? Эң биринчиден баягындай киндиктен ылдый тамаша болбош керек. Себеби деген тартсаң тартылып коесуң, бирок эл жаман көрүп калат. Баягындай керки студиялар бар, киндиктен ылдый эле баягындай тамашалар жаза беришет. Ошол анын ушундай критерий бар, анан баягындай постельный сцена болбош керек. Ошо себеби деген эми биринчиден да айтып атпайбы, о казактарда тартылып атпайбы, тиги тартылып атпайбы? Жок, биздики менталитет башка. Андай нерселер кошпош керек негизи. Мисалы мен постоянно ойлоном да, мисалы роль тандаганда, могу ролду аткарам. Мисалы карыганда неберелерим, балдарым көргөндө эмне дейт деп ойлонуп калам да. Ошо келечекте ойлош керек экен да кичине. Акча дей бербей. Эми акчаны башка жактан деле таап турбайсызбы? Эми буйрса. Жакшы. Ушул күнгө чейинки ушул актер катары, эми кино жараттыңыз, режиссер катары дагы ушул азыркы жаштарга кандай кеңеш бере аласыз? Азыркы жаштарга кеңеш эң биринчиден жалкоо болбогула, иштегиле, үйрөнгүлө, изденгиле, билбесең деле үйрөн, мисалы кызыксыз болсо деле окугула, анын баары. Эң биринчиден окуш керек, үйрөнүш керек. Неме көп нерсе билген адамдын артынан ээрчигиле, илингиле, прям куйрук болгула. Ошондо көп ийгиликке жетсеңиздер болот деп ойлойм жаштаргачы. Ошол баягы телефон чукулап эле, мо Инстаграмда мону үйрөнүп алдым дебей, нет предела совершенства, окугула.
Жакшы. Эркин мырза, аябай биз менен сонун маек куруп бергениңизге аябай чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бизден дал ушул жалпы Манас телеканалынын көрөрмандарына эркин микрофон сизге. Эмне дейин? Ошол буюрса бизди колдогула, кандай кино чыкпаса деле, бирок эл так колдойт бизди, элиме терең ыраазычылык билдирем, постоянно элиме ыраазычылык билдирем, себеби деген кандай болбосо дагы кино анча эмес болуп калса делечи, даже элим дейт де кээ бир кино чыкпай калса деле, элибиз колдоп, эркин сонун эле болуптур, баары сонун болуптур деп эле колдоп, ошо биздин кинолорубузга келип бергениңиздерге чоң рахмат, кыргыз элим. Ыраазымын, ыраазычылык билдирем, бар болгула, оорубагыла эч качан. Ошо сиздер бизди колдосоңуздар дагы өсүп, жаңы кино тасмаларды чыгарабыз, тартабыз. Ошо алга. Чоң рахмат сиздин да өзүңүздүн убактыңызды бөлүп бизге келип өзүңүздүн маегиңизди курганыңызга. Урматтуу көрөрмандарыбыз, сиздер менен чоң экран программасы болду. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу актер, кинорежиссер Эркин Усинбаев болду. Ал эми сиздердин кызматыңыздарда бүгүн мен Азиза Карыпбекова. Ал эми кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.